Эң узак канча саат уктайсың? 10 саатпы? 15пи? Эгер 300 жыл уктасаң өзүңдү кандай сезмексиң? Ооба, 300 жыл уктаган бирөөлөр болгон. Бири-биринен кабары жок. Ар башка учурда ыйман келтирген бир топ жаштар. Бүгүн сиздерге Асхабу Кахф жөнүндө сөз кылабыз. Асхабу Кахф окуясын дээрлик баары же өзүнөн чоңдордон, же бир жерлерден уккандыр. Бирок көпчүлүгү Асхабу Кахфты жөн гана жүздөгөн жылдар боюнча уктаган 7 киши деп билишет. Чынында алардын саны боюнча так маалыматыбыз жок. Ансыз да бул окуядан чыгара турган жыйынтык сандар эмес, башка нерсе. Анда бул жаштар кимдер эле? Эмне үчүн өз коомдорунан качышты? Эмне үчүн 300 жыл уктатылышты? Куранда эскерилгенчелик маанилүү эмнени баштан өткөрүштү? Келиңиз, исламдан жана башка булактардан чогултулган Асхабу Кахф окуясын чогуу угуп көрөлү. Ислам дини али келе элек, христианчылыкта эч кандай өзгөртүлө элек заман болчу. Аллахтын жалгыз экенине ишенген чыныгы христиандар болгон заман. Ошол учурдагы Рим империясынын ишеними бутпарастык болчу. Ишенүү менен гана чектелбестен, Аллага ишенген же буттардан баш тартып Иса алейхиссаламдын динин кабыл кылгандарды да мурдагы эски динине кайтаруу үчүн көп аракет кылып жатышкан. Ал тургай бутпарастыкка кайтпагандарды болуп көрбөгөндөй азап, кыйноолор менен өлтүрүп, керек болсо кээ бирин айкаш-чыгаштарга кадап, өрттөп жатышкан эле. Ишенгендердин көпчүлүгү алсыз жана кедей адамдардан турган. Бирок бай жана жогорку даражада болгонуна карабай, касиетин жоготпогон, руху бийик, таза адамдар да бар эле. Мына ошолордун кээ бири 7 уктаган деп билинген Асхабу Кахф болгон. Бул жаштардан турган топ Рим империясынын маанилүү кызматын аркалаган кишилер эле. Ыйман келтиришкен, бирок аны жашырышат болчу. Ыйман келтиргендерге кылынган зулумдукту көргөн сайын аларга да зулум кылынгандай сезишчү. Мусулмандарга урулган ар бир камчы алардын да жүрөгүн жаралап жаткан. Жардам берүүнү каалашат эле, бирок алардын колунан эмне келмек? Негизи бул жаштар бири-биринин кабары болгон эмес, башка убакта ыйман келтиришкен. Мүмкүн болушунча римдиктердин курбандык чалуу сыяктуу салттарынан узакташканга аракет кылышат. Ошентсе да алар бири-бирин байкашчу эмес жана ар кандай майрамдарга катышуудан баш тартышчу. Күндөрдөн бир күн эл тынчсыздана башташты. Анын себеби Рим императору шаарга зыярат кылып келиши эле. Ушудан улам Рим губернатору Иса алейхиссалам
себеп болгон эле. Адамдар эч кандай айкелден жасалган буттарга ишенбей калышкан. Мурда жалгыз жаратуучуга ишенүү жашыруун болсо, ал эми азыр бутка сыйынуу же муну ачыкка чыгаруу мүмкүн эмес эле. Таң калуу менен караган жигит бир набайчыга барып, курсагын бир аз тойдуруш үчүн өзүнө жана шериктерине нан сатып алат. Акысын төлөө үчүн күмүштөн болгон акчаны сунат. Дүкөндүн ээси бул жаш жигит казына таап алган окшойт деп ойлойт. Себеби ал акча жүздөгөн жыл мурунку убакка таандык эле. Ошентип дүкөнчү абалды Римдин чоңдоруна жеткирет. Мындай шек менен сарайга жеткирилген жаш жигит чындыкты ошондо гана түшүнүп жетет. Чындыгында алар бир күн эмес, жүздөгөн жылдар боюнча уктаган эле. Аллах Таала аларды мынчалык узун уктатканынын өзүнчө бир хикматы бар. Себеби алар ойготулган учурдун эли акырет жөнүндө шек күмөндөрү бар эле. Кайрадан кантип тирилмек элек деген тартышуулар болуп турган. Жүздөгөн жылдардан кийин болгон бул окуя аларга сабак болду. Аларда муну менен эч кандай шек калган эмес. Ошондуктан Аллах Таала каалаганын каалагандай жашатат. Кабырда өлүм уйкусунда жаткан адамдар да эгер Аллах кааласа кайрадан тирилишет жана ал үчүн бул кыйын эмес. Аларды ойготкон Аллах бизди да өлүмдөн кийин тирилте алган күчкө кудуреттүү зат. Бул окуядан кийин миңдеген адамдар Асхабу Кахфты көрүш үчүн үңкүргө карай бет алышат. Ал жердеги жаштарды көрүшөт. Мына ошентип элдин акыретке болгон көз карашы өзгөрөт да акыретке болгон ыймандары бекемделет. Бул жаштар кайрадан эл менен чогуу үңкүргө киришет да аларды ойготкон улуу Аллага дуа кылып жалбарып сажда кылышат. Ошентип кыяматка чейинки өлүм уйкусуна кетишет. Бул окуядан кийин Римдин башкаруучулары алар болгон үңкүрдүн жанына чиркөө курдурушат. Ошону менен акыретке бир далил катары кызматын өтөгөндөрдөн кийин Асхабу Кахфтын окуясы ушул жерде бүтөт. Алар Аллага ыйман келтирген бир топ жаштар эле. Алардын бул бутпарастык качанга чейин болот, качан акыйкат ортого чыгат деген тынчсыздануулары жок эле. Ал Азирети Иса алейхиссаламга түшкөн ушул сөзгө ишенишкен. Караңгылыкта айтуудан корккон акыйкат бир күн жарыктыкта жар салынат. Жана жашыруун үйрөнгөн ишенимиңерди бир күн үйлөрдүн төбөсүнөн кыйкырасыңар. Кыжаалат болгон бир гана нерсеси кызык, биз ошол күндөрдү көрөр бекенбиз дешет эле. Аллах Таала аларга ошол күндөрдү көрсөттү. Дал ушул көрүнүш Меккени басып алууда да кайталанган. Ал күнү буттар жыгытылып, акыйкат Меккенин бүтүн көчөлөрүндө, үйлөрдүн үстүндө жаңырган. Ааламга мээрим болгон Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын оозунан ушул аяттар айтылып жатты. Акыйкат келди, жалган, капырдык жоголду. Албетте жалган, жок болуучу дегим. Азыркы учурда кээ бирибиз азыркы замандагы адамдарга карап, качанга чейин бул адамгерчилик жоголот, акыйкат дагы качан жеңип чыгат деп кыжаалат болушат. Жада калса үмүтсүздүккө түшүшөт. Бирок Асхабу Кахф үмүтсүздүккө түшпөөнүн эң чоң үлгүсү Меккенин басып алынышы ачык айкын көрүнүш. Жалгыз өзү ааламдарга мээрим болгон Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын иши миллиарддаган адамдарга кантип жетти? Албетте өзүн жараткан Раббысына ишенип таянганы үчүн. Себеби ал саллаллаху алейхи вассалам бул диндин ээси, албетте бул диндин даңкын көтөрөрүн билет эле. Ошондуктан эң чоң сунуштар менен келген Меккенин чоңдоруна бир колума айды, бир колума күндү карматсаңар да мен бул ишимден кайтпайм. Же Аллах бул динди үстөн кылат, же мен бул дин үчүн жанымды берем деп четке каккан. Себеби анын саллаллаху алейхи вассалам иши материалдык эмес, руханий, жалган эмес акыйкат, үстөмдүк боло турган иш. Бул үчүн жан берүү пайгамбарыбыз үчүн бакыт болчу. Бир жаны бар, ал да Аллах үчүн эле. Ким не десе десин, же не кылса кылсын, Аллах нурун толуктайт, же биз менен, же бизсиз.
Анын нурун толуктоо үчүн бизге муктаж эмес, бирок биздин кутулуубуз үчүн бул нур толукталып жаткан кезде бул нурдун бир бөлүгү болууга муктаждыгыбыз бар.